ошондой кармалбыз. Эмне максат менен келдиңиз? Эми биздин максатыбыз эми Бакиев келем деп аттыр. Кайсы бети менен келет? Мынакей мен өзүм эле жарадар болгом ошондо. Анан Турсуй майка менен гана мен чыгып кеткенмин. Алар бүт бойдон уурдаган, өстөрүн өстөр аткан. Ушинтип капкайдагы бир болбогон сөздөрдү айтып атат. Уят деген болуш керек. Кайсы бети менен келет? Бектер кетет, бел калат дейт. Баары бир ал келген менен эл бар да. Эл аны киргизбейт. Эл аны аябай жаман кылат. Эже, ошол интервьюсун көрдүңүзбү, көрбөдүңүзбү? Казакстандын телеканалында. Казакстан көрдүм. Анан негизи эле ошол интервьюнун же фильмдин Казакстанда чыгарылышы сизди кандай? Конечно, ошо Казакстанда чыгарылышын, ошол Казакстандан чыгарылышына мен аябай эле мисалы элдин баары эле ушу капа. Мисалы Назарбаевди биз сыйлачубуз. Жакшы киши, жакшы адам, мынакей тиги Астананы сонун кылып атат, гүлдөтүп атат Казакстанды деп. Анан ошо Назарбаевди деле ошо кишиде деле уят жок экен, мен ушинтип эле айтайын. Мен эметибисе дагы уят жок экен. Эми ошол кетип калган биздин немени тиги Бакиевди эмнеге ошентип ошондой ошол жактан интервью алдырат? Кандай немеси бар? Эл найрасы, бүт найрасы. Элдин баарын чабыштырбай, Назарбаевдин уяты болсо оосун басып, карыганда жөнөлсүн. Кандай бул Казакстанда чыгарылышы тескерисинче эки элдин достугун? Казакстанда чыгарылышы, мисалы үчүн биз казак, кыргыз бир тууган деп аябай ынтымактуу эл элек да. Азыр эки элдин достугун бузуп атат. Именно ошол тиги Назарбаев бузуп атат, Казакстандын президенти. Азыр эмне тиги посылка Азыр посылканы болсо тиги Бакиевдин Турсуй майкасы бала бакырасыныкы жок калыптыр да, эметип кеттир. Эми ошону эгерде жанакы Назарбаев аксакалда ушу уят болсо, ошону кантип ошентип чыгартты? Ошону чыгартпаш керек болчу, туурабы? Жок деген ошо Турсуй майкасын айтпай эле койсо болмок. Башкасын айтса дагы. Анан ушу кандай Турсуй майка бүт бойдон тоноп кетти. Бир туалеттен башкасынын баарын сатып алды. Бүт менчик кылды. Биз жиңалачы элдин баары жыртык. Ушундай жаман алла кабалда калганбыз да. Канча балабыз өлдү. Мына азыркыга чейин өлүп атат. Керек болсо. Анан уят да ошол. Биздин эки элдин немесин ажыратып атат Казакстан президенти. Ойлонсун дедим. Ойлонсун. Аялдардын жанагы кийген Турсуйден бери сап берели анда алла эле керек болсо чыттап жата берсин. Аялына бол. Урматтуу BBC-нин Facebook баракчасына кирген көрөрмандар, азыр эле Айкөл Алатоо элдик кыймылы деп аталган ошол апрель өздөрүнүн апрель революциясынын апрель элдик кыймылынын баатырлары деп жүргөн алар менен бирге ошол Айкөл Алатоо элдик кыймылынын активисттери Казакстандын Бишкектеги элчилигине келип, бул жерде өздөрүнүн Курманбек Бакиевдин ошол Казакстанда чыгарылган интервьюсу боюнча нааразылыгын билдирип, Курманбек Бакиевке посылка для Курманбека Бакиева деп ошол жерде ич кийим салынган коробканы жиберебиз деп турушат. Бул жерге активисттер, журналисттер чогулган. Алар ошол Курманбек Бакиевдин интервьюсунун Казакстандагы телеканал аркылуу чыгуусуна өзүнүн нааразылыгын билдиришүүдө.